Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Кадырова Айнеза. Сак бол, ВИЧ, СПИД. Бүгүнкү сабагыбызда ВИЧ, СПИД тууралуу маалымат аласыңар, жашоодо туура жолду тандоого багыт аласыңар, иммундук жетишсиздик көйгөйүн жойгонго аракеттенесиңер, СПИДтин адам жашоосундагы терс таасирлерин талдайсыңар. 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнү. 1 декабрь дүйнө эли тарабынан СПИДке каршы күрөшүү күнү болуп жарыяланып келет. Бул багытта бир эле бул күн эмес, саат сайын аракет кылсак да, тескерисинче ооругандардын саны көбөйүп жатканы эч кимге сыр да, таң калыштуу да эмес. ВИЧ деген эмне? Көп адамдар ВИЧ менен СПИД оорусун бир оору деп эсептешет. Бирок ал андай эмес. Ким ооруп калышы мүмкүн жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? Кайсы учурда ВИЧ жукпайт? Кол алышканда жана кучакташканда, сүйлөшкөндө, жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө, үй жаныбарларынан, чымын-чиркей, курт-кумурска жана башкалар чакканда, душ жана даараткананы пайдаланганда, көлмөлөргө түшкөндө, ашкана идиштерин колдонгондо, компьютер жана телефон менен иштегенде, коомдук унааларда, спорттук буюмдарды пайдаланганда. ВИЧтин кан аркылуу жугушу. Энеден балага, жыныстык жол аркылуу, ВИЧтин жугуштуулук коркунучу баңгизатты тазаланбаган ийне менен пайдаланууда, жугуштуу оорулуу кан жана канды алмаштырууда, тазаланбаган аспаптар менен медициналык жана косметикалык каражаттарды пайдаланганда, ар кайсы жерге сөйкө такканда, башка бирөөнүн сакалалык жустарасын, тиш тазалангычын колдонгондо кандын калдыгы калышы ыктымал. 20-кылымдын чумасы аталган СПИД илдети Кыргызстанда кулачын кенен жайып өрчүп турган кезде СПИД жуктурулган иммундук кем синдром деп чечмеленип келет. Эгерде ВИЧ күчөп кетсе, ал жуктурулган иммундук жетишсиздик синдромуна айланып кетиши мүмкүн. Бактыга жараша, иммундук системаны бекем сактоого жардам берген таасирдүү дарылоо ыкмалары бар. Эң алгачкы таптардан баштап кечиктирбестен дары-дармектерди өзгөлтүксүз түрдө ичүү менен ВИЧ илдетин толугу менен жеңсе болот. Бүгүнкү күндө СПИДке чалдыккан адамдар дары-дармектерди эрте ичип баштоосу жана аларды такай, өзгөлтүксүз колдонуусу аркылуу кадимкидей өмүр сүрүү мүмкүнчүлүгүнө